Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев. Кыргызстанда жыл сайын миңдеген жарандар пенсия жашына келип, алар пенсияга чыгышат. Пенсиялык саясатты учур талабына ылайык жүргүзүү жана жумушсуздук күч алып турганда калкты пенсия менен камсыздоонун ийкемдүү жолдорун издөөнү өлкөнүн социалдык фонду жүргүзүп келет. Мындан сырткары азыр миңдеген мигранттардын дагы пенсия маселесин чечүү зарылчылыгы келип чыкты. Социалдык фонддун реформалык иш аракеттери тууралуу биз бүгүн түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Эрсалиев Медер Эсенкулович бар. Медер Эсенкулович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач мына жыл сайын ошол пенсия жашындагы биздин жарандардын же болбосо пенсия жашына келген жарандардын суроолору эле пенсияга кантип чыгыш керек, кандай документтер топтолот, эмне кылат деген суроолор биринчи берилет эмеспи? Анан ушул социалдык фонддагы ушул багытта баягы калкты пенсия менен камсыздоонун бир ийкемдүү жолдорун таап, же болбосо аларга бир жеткиликтүү кылуу үчүн бир топ аракеттерди көрүп жатты эле. Ошол жаңылыктар менен биз бүгүн маекти баштасак да, азыр кантип жаран пенсияга чыгып жатат? Рахмат. Жалпысынан бүгүнкү күндө республикабыздын аймагында жашаган биздин жарандардын пенсияга чыгуу жаш курагы бул аялдар 58 жаштан, жалпы эркектер 63 жаштан чыгышат. Бул жерде 20 жылдык баягы керектелүүчү эмгек стажы болуш керек аял эркектерге. Ошол стажды иштеп, ошол стажы болгону менен ошого чыкканга укуктуу да. Анан бул жерден мен айтып кетчү нерсе, быйыл 1 январдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирген. Бул боюнча дагы биз көп ошо массалык маалымат каражаттары менен дагы иштеп жатабыз. Бирок калктын көп бөлүгү муну жакшы ошо туура эмес түшүнүп, же болбосо туура эмес талкуулап атышат да. Бул жерде мыйзам боюнча жаңы пенсияга чыккандан кийин ошол керектелүүчү иш кагаздарын, документтердин баарын тең мурун пенсионер өзү топтоп, өзү чогултуп алып келип берген болсо, 1 январдан баштап бул кызмат толугу менен социалдык фонддун кызматкерлерине жүктөлүп атат да. Биринчи кайрылганда бул эмгек китепчесин пенсионер бул сөзсүз түрдө, шарттуу түрдө өзүнүн колундагы эмгек китепчесин алып келип бериш керек. Андан тышкары соответственно өзүнүн паспортун, эмгек китепчесин, анан 5 жылдык айлык маянасын, 96-жылга чейинки иштеген жылдары бар болсо, ошонун 5 жылдык айлык маянасын, ошонун справкасын өзү алып келип бериш керек. Жаран өзү алып келет. Анан тастыктоочу же болбосо толуктоочу керектелүүчү справкалар бул ошол жашаган жери тууралуу, мисалы, справка болуп калышы мүмкүн, үй бүлөсүнүн курамы боюнча справка болуп калышы мүмкүн, окугандыгы жөнүндө справка болуп калышы мүмкүн. То есть жетпей калган документтердин баардыгын тең ошол биздин кызматкерлер өзлөрү чогултушат. Андан тышкары дагы бир белгилеп айта кетчү нерсе, бул ошол пенсионер 6 ай мурун ошол арыз тапшырууга укук алып атат. Бул мыйзамдын өзгөчөлүктөрү. Жашы жете электе. Жашы жете элекке, мисалы 63кө июнда чыга турган болсо, бул 6 ай мурун ошол иш кагазын тапшырганга укук алат дагы. Ошол жаш курагы келгенде ошол биз ошону чектеп, толук кандуу колуна пенсиясын бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Негизги бүгүнкү күндөгү өзгөчөлүктөр ушулар болуп атат. Андан тышкары бизде 1-июлдан баштап ушул эле мыйзамдын алкагында ар бир пенсионердин өздүк кабинетин ачуу каралып атат. Бүгүнкү күндө бул программабыз тесттик режимде жүргүзүлүп атат. Буквально бүгүн эртең менен бизге ошол тесттик режимде кандай өттү, кандай кемчиликтери бар, ошону биз бир сыйра өзүбүз карап көрүп чыктык. Бул өздүк кабинет деген эмнени түшүндүрөт? Бул пенсионер бул келечекте ошол электрондук түрдө пенсияга чыкканга укук берет да. То есть ошол электрондук түрдө арыз менен кайрылып, болгон иш кагаздарын баарын тең ошо электрондук түрдө берсе, ошол тастыкталган чыныгы ошол документтердин баары туура болсо, биз автоматически ошол пенсияны чектеп, ошол өздүк кабинетине жөнөтүп, анан ошол пенсионер ошого
макулмун, каршылыгым жок десе, анда ошол пенсияны алганга укук берип атат да. Демек бул ачык айкындуулуктун бир Бул белгиси ачык, катары. толук. Анан бир эң өзгөчөлүгү бул ошол келген пенсионерди ушул мыйзамдын алкагында баягы ары бери жөнөтпөш керек Убара да, кылбай, убара кылбай ошол бир жерге кайрылыш керек дагы, башка ар кайсы жерден справка алып келгенге, справка ташыганга мүмкүнчүлүктөрүн азайтыш керек да. Бул то есть бир жерге келет, ошол арызын тапшырды, болду, калган жумуштун баарын тең ошол социалдык фонд. Эмне үчүн 5 жылдык айлыкты биз ошол сурап атабыз? Себеп дегенде, өзүңүздөр билесиздер, бул архивде бул өзү пенсионер өзү кайсы 96-жылга чейинки периоддорду өзү жакшы билет, кайсы убактарда айлыгы көбүрөөк болгонун. Анан архивге бул бекер берилет. Архив бир жолу кайрылганда ошол айлыгы тууралуу маалыматтын баарын тең бул архив бекер чыгарып берет да. Ошон үчүн пенсионер өзү барып, өзү тандап каалаган убактысын алып келет. Демек ошол жарандын пенсияга чыгып жаткан жарандын кызыкчылыгы корголуп аткан экен да, демек кайсы көбүрөөк айлык алган жылдарын алып келиш үчүн мүмкүнчүлүк берилип жатат. Рахмат, урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Эрсалиев Медер Эсенголович бар. Байланыш телефондорубуз 65 66 33 39 21 90. Угармандардан суранып кетет элек, кайсыл жерден кайрылып атасыздар, аты жөнүңүздөрдү айтып, анан түздөн түз ушу социалдык фонддун ишмердүүлүгүнө, пенсия маселесине тиешелүү болгон темадан четтебеген суроолорду бергенге аракет кылсаңыздар, анткени убактыбыз тар, көп биздин угармандарыбыз ошол суроолорго жооп алгысы келет. Баардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк жеткидей болсун. Алгачкы угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Радионун үнүн акырындатыңыз, агай. Радионун үнүн. Акырын мына. Эми айтыңыз. Угуп жатабыз. Мен бул Медер мырзага мындай суроо берейин деп атам да. Мына Медер мырза, сиз мында айтсаңыз, сиздин оюңузду билели. Мына мамлекетте ар кандай жумуш бар, туурабы? Айлык ар кандай, мисалы, мына тол жууган уборщица алат бир 2,5 миң. Министрин алат бир 30-40 миң, сотторун алат 50-60 миң. Анан кийин өзүңүз ойлосоңуз мисалы, пенсияга чыкканча мейли эми. Баарына бирдей айлык төлөбөйбү мамлекет. Пенсияга чыккандан кийин ал адам менен жана тол жууган менен министрин бирдей эле тамак ичет, бирдей эле кийинет да. Болду, өтөң бош, мамлекет иштебейт. Эми ошо пенсиясын карасак, баягы 2,5 миң сом алып жүргөн киши өмүр бою пол жууп, муштак суу менен. Өлгөнчө арзыбалар пенсия алат. Тигил болсо олчойгондо 60-70-80 миңге чейин алат экен. Ой, качан бу калыстык болот? Калыстык деген жок болот го, элдин баары нагайса болот. Анан экинчи суроо мындай да. Мына депутаттар айтып атат, жогорку кеңеште. Бир пенсионерге пенсия бериш үчүн 3 адам сөз болсо, жаракында отчисление кылып туруш керек, туурабы? Туура. Бизде 0,8 болуп атыр. Бир адамга чейин, бир адамга жетпей калды. Мына келечекте пенсиянын тагдырына кийинки жаштарга пенсия болбой калабы? Ошол бербейчү, оюңузду айтыңыз. Рахмат, аябай жакшы суроо болуп атат. Биринчиден эми калыстык боюнча айта кетсек, бул жерде сиз туура түшүнөсүз деп ойлойм. Пенсия деген бул ар бир жарандын өзүнүн ошол бүгүнкү жаш муундун өзүнүн келечектеги өзүнүн кошкон, өзүнө өзү топтогон, бул өзүнчө бир фонд болуш керек да. Канчалык көбүрөөк топтосо, ошончолук көбүрөөк пенсия алганга укугу болот. Анан бул жерде баягы камсыздандыруу принциби да, ошол принципти сакталыш керек. Бул канчалык көп төлөсө, ошончолук көп пенсияга чыкканга укук беришибиз керек да. Бул 96-жылдан бери ушул система келатат. Анан биз жанагы жылыга индексация кылганда дагы ошол өзүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн, взносторунун размерине, көлөмүнө жараша ошол индексация жүрөт. Бул жерде мен ойлойм, наоборот, ошол калыстык болуш керек да. Эми бул баягы мамлекеттик кызматта ар кандай кызматтардын айлыктары ар кандай болот. Ошого байланыштуу биз жанагы пенсияны көбөйткөндө дагы ушул шарттарды карап, өзүңүздөр билип атасыздар, көрүп атасыздар, азыраак пенсия алгандарга көбүрөөк кошконго аракет кылып, хотя аларга мисалы былтыркы жылдын кошумчалары боюнча
240 сомдон кем эмес кылып бөлүктөрүнө кошконубуздун себеби, мындай эсептеп көрсөк, аларга 50 сом кошулуш керек болчу негизичи. А биз жок, ошондой болбосун деп ошол категорияга ошон үчүн жана 240 сомдон кем эмес кылып эсептеп келип атабыз да. Ушундай механизмдер менен биз ошону тууралаганга, түздөгөнгө аракет кылып келатабыз. Анан сиз айтып аткандай экинчи сурооңуз урматтуу радио каармандар, 65 66 33 39 21 90 телефондору аркылуу суроолорду берсеңиздер, жогоруда бизге туруктуу угарманыбыз дайыма ушул суроолорду берип, пенсия маселеси боюнча да өзүнүн пикирин билдирип келет. Майор Райымкулов агайыбыздын суроолору болду. Жанагы экинчи суроосу боюнча дагы айтып коеюн. Бул жерде чынын айтсак, бүгүнкү күндө пенсиянын татыктуу өлчөмүн төлөш үчүн бул киши туура айтып атат, ошо бир кишиге 3 киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. То есть бизде ушундай солидарный системада бүгүнкү поколение эртеңки поколенияны багыш керек да. Баардык эле бул дүйнө жүзүндө практика ушундай. Анан тилекке каршы бизде бүгүнкү күндө ошол бир пенсионерди бир киши бакканга туура келип калып атат да. Себеп дегенде 651 миң болду бүгүн пенсионердин саны бүгүнкү күндө. Камсыздандыруу төгүмдөрүн уюшулган секторду алсак, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төккөнү 700 миңден тегерек. Ошон үчүн андан тышкаркы калганын баардыгы тең эле бул жанагы айыл жериндегилер 350 миңден ашыгы, 90 миңден ашыгы бул жана жеке ишкерлер. Булардын төлөгөн төлөмдөрү аябай аз болот дагы, бул жалпы өлчөмгө көп таасирин тийгизбей атат да. Бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Жакшысыздарбы? Угуп жатабыз. Радионун үнүн акырындатыңыз дагы, өзүңүз катуураак сүйлөңүз. Макул. Мен сиздерге берейин деген суроом төмөндөгүдөй болуп атат да. Мен Жалал Абад областы Аксы районунан чыгып атам, Кербен шаарынан, Эргешева Эльмира. Пенсия боюнча сурайын дедим эле. Сиздер 96-жылга чейин жана справканы өзүңөр алып келесиңер архивден деп атасыздар. Ошол мезгилде биз кийин жанагы өзүбүздүн айлык акыбызды ошол жылдарды подряд алып кетиш керекпи же мындай терип алып кетсе болобу? Ушул суроо мени кызыктырып атат да. Жана 5 жылдык дегенде ошол мындай бир туруктуу болушу керекпи же ар кайсы учурдан алсак болобу деп сурап атасыз, Ооба. Түшүнүктүү, Элмира айым, сурооңуз түшүнүктүү. Дагы бир суроону угалы, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Атым Бейшиналы, Бишкек шаары. Ушундай болот, пайгамбар жашка келип дегенде, эми ошо пенсияга жаш келгенден кийин анан сал табы жок болуп, мен азыр мүмкүнчүлүк чектелип турган убак. Анан эми ошо соцфондко былтыр бардым, ошо былтыр барып жанагындай инвалидность боюнча анан жана варианттар болот турбайбы? Мындай жаш боюнча пенсияга сал жеккен жок, мен жашым азыр 61-де. Анан ошо чектелүү инвалидность боюнча чыгарышты. Ошол жерде мен сал түшүнбөй калдым да, өзү соцзащита, анан соцфондду мен түшүнүп турам, ал жана өзү пенсия. Ал эми муну соцзащита жактан чыгышым керек беле? Мен ошондой оюмду айттым ал жерден. Бирок мен табы жок болуп жүргөм, абдан кыйналып, бир аз гана убакытка жүрүп кеттим. Анан эми кичине өзүмө келип калгандан кийин суроолорду берип атканымда, биринчи вопросум ошол мен соцзащита аркылуу чыгып пенсияга жашым жеткенде чыгышым керек беле? Соцзащита дегенди мен ушундай деп түшүнөм да, мындай инвалидность болгондо ошону коргоп акча чегирип берет деп. Анан экинчи суроом, мен өмүр бою иштедим, өндүрүштү иштедим, өмүр бою заводдордо мастерден баштап ошо чоң жетекчилик жактарга чейин иштедим дегендей, Кудайга шүгүр, стажым деле ошо 35-40 жылга жакындап кетти го дейм. Анан эми азыр мен муктажмын ошо акчага, мындай дарыланганга. Мен мүмкүнчүлүгүм барбы? Бул өзүмдүн акчам да, ал мен өмүр бою аны топтодум да. Ошону алып колдонгонго. Эки суроо. Түшүнүктүү, рахмат. Уланта берели. Биринчи суроодон баштайсызбы? Аксы району Элмира айымдан. Элмира айымдын суроосу боюнча бул жерде мен бул
аксакалдын дагы суроосуна тиешелүү болуп калат. Мен биринчи ушул пенсиянын түзүлүшүн боюнча айтып коеюн. Пенсиянын түзүлүшү бул 3 бөлүктөн туруп атат. Биринчиден бул базалык бөлүгү. Бул жана 20 жылдык стаж толук болгондо базалык бөлүгүн толук алган укугу бар. Бүгүнкү күндө базалык бөлүк 1780 сом. Экинчиден бул биринчи камсыздандыруу бөлүгү бул 96-жылга чейинки катары менен деп айтсак туура болот го. Эми ушу катары менен 5 жыл болуш керек. Бул жанагы ошол 96-жылга чейинки ар кай жерден терген жарабайт, Жок, ар кайсы жерден 5 жылды подряд терсе жарайт. 5 жылды катары менен алса. Желательно ошо катары менен болсун. Болбосо канча жылдык эмеси болсо дагы ошонун баарын алып келсе, биздин кызматкерлер керектүүсүн карап тандап берет да. Бул айлык боюнча. Анан үчүнчүсү бул 96-жылдан кийинки камсыздандыруу экинчи бөлүгү деп эсептелет. Бул уже социалдык фондго канча төлөгөнүнө жараша, ошого жараша пенсия чектелет. Ошондо ушул 3 бөлүк менен, анан 4-сү 2010-жылдан баштап кирди. Бул жана мамлекеттик топтомо фонду. Ал өзүнө өзү керектүү топтомо фонду болуп эсептелинет да. Анан бул аксакалдын бешеналы аксакалдын суроосу боюнча жооп берсем, бул жерде инвалидность боюнча пенсиянын жана 3 түрү болуп эсептелет. Бул жаш курагы боюнча, анан инвалидность боюнча, анан багар көрөрүн жоготкондугу боюнча. Паутери кормильца деп коебуз. Инвалидность боюнча чыгыптырсыз. Бул жерде сиздики баягы бул эмгек жана өнүктүрүү министрлиги аркылуу стажы жок болсо гана ошолор аркылуу чыгат. Аяк пенсия деп аталбайт, аяк пособие деп аталат дагы. Пособие по возрасту, жаш курагы боюнча пособиясын, же болбосо инвалидность боюнча пособие болот. А так как бул кишиде стаж болуп эсептелгенден кийин бул толук кандуу ушул бизден чыкканга укуктуу. Азыр сизде 40 жыл стаж болсо, стажыңызды дагы бир сыра каратып көрөлүк. Сиз ушул регионалдык орган, социалдык фонддун территориалдык органдарына кайрылсаңыз, ошол жерден карап беришет да. 40 жылдык стажыңыз толук бар болсо, сиз 60 жаштан чыкканга бүгүнкү күндө мыйзам жол берип атат да. 40 жылга жетпесе, анда сиз 63 жаштан уже жаш курагыңыз боюнча пенсия чегерилет. Чегерилет да. Азыркы күндө эми сиз баягы инвалидность боюнча алып атасыз. Демек майыптык боюнча алып атканда кайра жаш курагы боюнча которулса болот. Которулса болот да. Аны да эсептеп чыгып, кайсынысы ошол пенсионерге ылайыктуу көбүрөөк болуп эсептелет, ошол курагын болот. Анан дагы бир суроону айтып кеттиңиз, бул топтогон акчамды өзүм алганга деп. 2010-жылдан баштап иштеген болсоңуз, 2010-жылдан бүгүнкү күнгө чейинки топтомо фондуңузда канча акчаңыз бар болсо, ошону алганга укугуңуз бар. Андан тышкары сиз топтогон акчаңызды, пенсияңызды толук ала албайсыз. Бул чектелип, канча сом болуп чектелсе, ошону гана ай сайын пенсия катары бөлүп кошуп берет, алганга укуктуу. Топтомо фондун азыр канча сом болсо сиз кайрылсаңыз, аны ошол суммасына жараша төлөнүп берилет. Ал эми бул өзү 40 жыл топтоп анан ошону мага бир берип койгола пайдаланам деп атпайбы. Бул андай туура эмес болуп калат. Бул киши ошол чектелген пенсиясын гана алганга укуктуу да. Аны толук алып өзү алганга укугу жок. Рахмат. Дагы суроону угалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз. Мен базар коргондон чалып атам да, пенсиядагы адаммын. Өмүр бою могу электрик эмеде иштеп жүрүп, ошондон травма алып, көздөн инвалид болуп калганмын. Эми жерде жана төрахан айткандай калыстык жок да, жетимге жетпеген пенсия алам. Канча аракет кылсак дагы эч болбоду. Экинчи көз дагы кетип атат. Каттуу токко урундум эле да 85-жылы. Эми ошо кандай кылсак, кандай жардам болот? Же өкмөттөн, же эмеден эч пайда жок. Сиз жаш курагыңыз боюнча пенсия чегерилген, азыр пенсия алып атасыз, Азыр ооба, 7000ге жетпеген пенсия. Анан көз боюнча майыптыкка да кошулса керек эле, ал боюнча да аласызбы? Майыптыкка эме 1000 сом берет жана сол эме шитадан. Эми дагы кантип кошуп беришет, дагы кантип көбүрөөк пенсия алсам болот деп атасыз. Рахмат, түшүнүктүү. Бүт контордо эмеде отургандар 11, 12 миң, 15, 20 миңден пенсия алышат. Рахмат.
Рахмат, урмат. Түнүгүнү иштегендер Суроо түшүнүктүү. Бул ушул социалдык фонддун жетекчилиги, кызматкерлери келгенде дайыма ушул суроо берилет дагы. Бул социалдык фонддо эле эмес, жалпы коомчулукта талкуу жаратып жаткан маселе. Урматтуу угармандар, бул боюнча дагы бир топ пикирлер айтылып, баягы мыйзамдык база жана башка боюнча да пикирлер айтылып жүрөт. Бул эми келечегинде кандай болот, аны да мезгил көрсөтөт. Бирок биз азыр жаңылыктар менен таанышкандан кийин бул боюнча социалдык фонддун жетекчисинин дагы пикирин угабыз. Угармандардын эсине салып коелу, 39-21-90-66-33 телефондору аркылуу пенсия маселесине байланышкан суроолорду так жана кыска бергенге аракет кылыңыздар. Угармандар, эске алсаңыздар, бизге суроо берип жатканда өзүңүздөр угуп жаткан радионун үнүн абдан акырындатып, анан бизге айтсаңар, сиздердин суроо бизге тезирээк жетет. Анда азыр кезек жаңылыктарда, андан кийин маекти улантабыз. Биринчи радио маалымдай. Баткен районунун Карабак айылындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал көзөмөлгө алынды. Бул тууралуу биринчи радиого мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Карабак айылынын эски мазар аймагында көрүстөнгө кечээ сөөгү коюлган маркумдун туугандары Куран окуп эскерүүгө келишкен учурда Тажикстандын чек арачылары менен кайма айтышуу орун алган. Чыр чатакты жөнгө салуу үчүн эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Ал учурда Кыргызстандын жарандары өз алдынча тажик чек арачылары жүргөн жерге аң каза башташкан. Өз учурунда тажик чек арачылары асманга эскертүү катары бир ок атышты. Учурда Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу уланууда. Саясат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 майда Кыргызстанга Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйынына катышуу үчүн келген ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Мамлекет башчы ШКУ бүгүнкү күндө ар кайсы тармактарда өз ара аракеттенишүү жана кызматташуу механизмдерин иштеп чыгуу боюнча уникалдуу эл аралык биримдикке калыптанганын белгиледи. Жолугушууда ошондой эле Кытай, Россия, Индия, Казакстан, Пакистан, Тажикстан, Өзбекстандын тышкы иштер министрлери сөз сүйлөштү. Алар Кыргызстан ШКУдагы төрагалыгы астында чоң иштерди жасаганын белгилешти. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 майда ШКУнун жана ЖККнун тышкы иштер министрлеринин кеңешинин кезектеги жыйындарына катышуу үчүн келген Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавровду кабыл алды. Жолугушууда Кыргыз-Россия эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалы жана артыкчылыктуу багыттары талкууланды. Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын март айындагы Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик визити Кыргыз-Россия кызматташтыгы сапаттуу жаңы деңгээлге чыкканын, активдүү динамикага ээ болуп, конкреттүү мазмунга толуп жатканын тастыктаганын канааттануу менен белгиледи. Мен дайыма россиялык досторум менен жолугушууда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик визити ийгиликтүү өткөндүгүн дайыма айтып келем. Эки тараптуу мамилелер дагы жогорку деңгээлге чыкты. Региондор аралык конференциянын алкагында 6 миллиард АКШ доллардан ашуун суммадагы контрактторго кол коюлду. Ректорлор форумунун алкагында жогорку окуу жайлардын ортосундагы мындан аркы кызматташуунун келечеги белгиленди. Кыргызстанда МГУнун филиалын ачуу боюнча макулдашууга жетишилди. Региондор аралык байланыштарды, ошондой эле жаштар саясаты бекемдөө боюнча пландар белгиленди. Өз кезегинде Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров президент Сооронбай Жээнбековго Россия президенти Владимир Путиндин эң жакшы каалоо тилектерин жолдоп, меймандостук жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Владимир Путиндин жакында болуп өткөн Кыргызстанга мамлекеттик визити мазмундуу жана жемиштүү болду. Ректорлор региондор аралык Россиянын маданият күндөрү болду. Визиттин алкагында тармактар аралык көптөгөн иш-чаралар өттү. Маанилүү жана мазмундуу документтерге кол коюлду. Алардын айрымдары ишке ашырылып жатат. Баардык тармактык документтер боюнча биздин мекемелер кандай иш алып барып жатканына байкоо салып турабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Россиянын ишенимдүү досу, стратегиялык өнөктөшү жана союздашы экенин дагы бир жолу баса белгилеп, президент Владимир Путинге салам жолдоду. Президент ошондой эле Индиянын тышкы иштер министри Сушма Сварачты кабыл алды. Анда эки тараптуу кызматташуунун келечеги тууралуу пикир алмашуу болуп, мамлекеттер аралык соода-экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды өнүктүрүү маселелери жана Кыргыз-Индия өнүгүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгү талкууланды.
Премьер-министр Мухаммедкалай Булгазиев маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Дастан Догоевдин талапкерлигин сунуштады. Өкмөттүн кайсы бир мүчөсү кызматынан бошогон шартта премьер-министр президентке өкмөттүн мүчөсүнүн бош кызматтык ордуна жогорку кеңештин жактыруусу менен 5 иш күндүн ичинде дайындоо үчүн талапкерди сунуштайт. Президент жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынгандан кийин 3 күндүк мөөнөттө өкмөт мүчөсүн дайындоо тууралуу жарлык чыгарат. Аба ырайы. Эртең 23 майда Чүй областында түнкүсүн 7-12, ал эми күндүз абанын температурасы 19-24, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуусу, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 11-16, күндүз абанын температурасы 23-28 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл областында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градус жылуусу, эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-жаашы күтүлөт, күндүз жаан-чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 22-24 градус жогору. Биринчи радионун жарнама кызматы. Компания Реклэс Сервис сегодня одна из самых надежных клининговых компаний в России, более 10 лет на рынке. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 64 91 58. Урматтуу радио каармандар, биз түз эфирде уктуруубузду уланталы. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Эрсалиев Медер Эсенкулович. Медер Эсенкулович мына социалдык фонддун азыркы учур талабына ылайык жүргүзүп жаткан иштери тууралуу да бир аз маалымат алганга аракет кылалы. Жогоруда айттыңыз, жана пенсияга чыгууда социалдык фонддун кызматкерлеринин аракети менен бир топ иш, алардын пенсионерлердин жанагы ооракерчилиги жеңилдеп жаткан экен. Сиз айтып атасыз, өздүк кабинет түзүлүп атат деп. Өздүк кабинет дагы бул кайсы бир деңгээлде жаран өзү ошол социалдык фондко кандай аракет менен акча которуп атат, ал канча болду, эмне болду, баардыгын билип турганга мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан экен. Андан сырткары дагы баардыгыбызга белгилүү ошол жана социалдык камсыздандыруу системасынын азыркы учурдагы бир реформалык багыттагы жанагы тариф чендерин азайтуу маселеси да көтөрүлбөдү беле. Анан бул эмне болду, баягы мыйзамдык базаны бекемдеш керек деген дагы бир топ талкуулар жүрүп жатты эле. Азыр кайсыл этабында иш? Бүгүнкү күнү бул тарифтик саясат боюнча жогорку кеңеште дагы ушул көтөрүлүп келет. Бизнес коомчулугу да ушуну көтөрүп келет, ушул тарифтик чендер өтө жогору деген. Анан ошонун алкагында социалдык маселелер боюнча комитеттин корутундусу менен, комитеттин токтому менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал жерге ошол бизнес коомчулугунун өкүлдөрү, ал жерге ошо депутаттар, толук мамлекеттик мекемелердин, министрликтердин өкүлдөрүнүн баары кирген. 3 ай, 4 айдан бери ошол былтыр 2018 жылдын декабрь айынан баштап ошол бүгүнкү күнгө чейин ошол толук жумушчу топ иштеп чыкты. Бул жерде комплекстүү карап чыктык. Биз жалаң эле тарифти эмес, мисалы тарифтик камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин биз азайтсак, биз миллиарддаган жоготууларга дуушар болобуз дагы. Бул пенсиянын өз убагында төлөнүшүн коркунучу алып келет. Жана пенсиянын размерин, өлчөмүн көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ошон үчүн биз комплекстүү карап, бул жерде жалаң эле тарифтик саясат эмес, пенсиялык саясатты дагы карап, ошол кайсы жерден ошол жоготууларды, кайсы источниктерин табышыбыз керек, булактарын. Ордун кантип толтуруш керек, толтуруш керек. Ошол жагын да карап, толук кандуу карап чыктык. Бүгүнкү күндө бул болгон сын пикирлер, сунуштардын баары тең топтолду. Эми азыр ошону элди кыдырып, азыр региондорго чыга баштадык. Региондорго эл менен жолугуп, ошол элге да түшүндүрүп, мындай түшүргөдө же болбосо бул льготный пенсияны мисалы алып салсак деген сыяктуу маселелер бар. Ошонун баарын эл менен талкуулап чыгып туруп, анан кийин келип, анан биз өкмөткө өзүбүздүн сунушубузду канча пайызга ошону түшүрсөк болот, канча, кайсы жагынан биз экономия кылабыз, кайсы жагынан ошонун булактарын толуктайбыз, ошонун баарын тактап чыккандан кийин анан биз сунуш берип киргизебиз. Негизи бүгүнкү күндө ушундай иштер жүрүп атат. Андан тышкары бул тарифтерди азайтуу максатында азыр жогорку кеңештен биринчи окуудан жаңы мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Бул тигүү жана текстиль өнөр жайында иштеген кызматкерлер үчүн деп атабыз. Бул жерде баягы көмүскөдө болуп атат. Ошону көмүскөдөн чыгаруу максатында ушул тармактагы иштегендер экиге бөлүнүп калган да.
жеке ишкерлик менен патент менен иштегендердин төлөмү аз болуп калган. Булар 12%, орточо эмгек айлыктын 40%-дан 12%-ын гана төлөйт. Ал эми юридикалык жакты түзгөн ишканалар болсо, булар болсо жалпы өлчөмдө жана 27,25% болуп калган да. Анан ошол биз ошол юридикалык жак менен жеке жактары конкуренттүү бирдей тең укуктуу болуш үчүн ошол жагын азайтуу максатында, түшүрүү максатында даярдап биринчи окуудан өткөрдүк. Кудай буюрса бул дагы болсо ошол көмүскө экономикадагы тигүүчүлөрдүн ачык чыгарганга мүмкүнчүлүк берет да. Бул экспортко дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк берет деп атабыз. Себеп дегенде жеке ишкердин мүмкүнчүлүгү чектелген болуп атат да. Ал патент менен алгандан кийин анын баягы акча каражаты ченемдүү гана размерде 8 миллиондон ашпаш керек болот жылына. А юридикалык жакты түзгөн ишкана болсо, анда ал жерде чек жок болот дагы. Булар ошо көп экспортко чыгарганга көп мүмкүнчүлүк алып атат да. Ушундай иштер, бул тарифтик саясат боюнча азыр ушундай иштер жүрүп атат. Мындай нерсе баягы тигүү тармагында эмгектенгендердин өздөрүнүн дагы баягы кийин пенсиялык өздөрүнө камсыздандыруу үчүн да кызыкчылык пайда болот да демек. Кызыкчылык да пайда болуп атат. Кызыкчылык да пайда болот. Потом себеп дегенде булардыкы көбү баягы мен жогоруда айттым, кичине көмүскө көбүрөөк болуп атат. Ошону көмүскөдөн чыгаруу максатында бул жерде баягы штрафтык жоопкерчилигин көтөрүү максатында да булардын штрафтарын дагы чоңойтуп, анан биз бир жагынан түшүрүп бердик, а бир жагынан ушул ачыкка чыккыла, чыкпасаңар мындай штрафтар колдонулат деген дагы маселе каралып атат. Дагы бир маселе Медер Эсенкулович, биздин Кыргызстандын ичинде жумушсуздуктун айынан эмгек мигранттары, сыртка кеткен эмгек мигранттарынын тагдыры, алардын кийинки пенсиялык куракка келгендеги маселеси сиздер тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы дайыма талкууда да. Анан бул боюнча бир топ аракеттер болуп атты эле, багыттар ишке ашып атты эле. Канчасы ишке ашты, канчасы эмне болду? Ошол эле Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында же болбосо андан сырткары өлкөлөр менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атпады беле? Натыйжасы кандай болуп атат? Бул мигранттар боюнча бүгүнкү күндө Корея мамлекети менен бул Кореяда топтомо гана фонду бар. Ошол топтомо фонду менен бул иш жүзүнө ашып уже иштеп атат. Биздин Кореяда иштеп келген, официалдуу түрдө барып иштеп келген жарандарыбыз бияка келгенде ошол жерге канча топтомо фондун акчалары бар болсо ошону алганга мүмкүнчүлүк алып, бүгүнкү күндө 15-16 кишидей уже толук кандуу алышты акчаларын. Корея тарап бизге которуп берип атат. Экинчи, өзүңүздөр билесиздер, Турция менен ушундай келишим болду. Президентибиз бул келишимдин алкагында президент мыйзамга кол коюп берген. Жогорку кеңештен биз ратификациясын өткөрдүк. Бүгүнкү күндө азыр Турция мамлекетинин парламентинде туруп атат, ратификация өтүп атат. Ал аяктан өтүп келгенден кийин толук кандуу бул күчүнө кирет. Бул жерде пенсияны экспорттоо каралып атат. Андан тышкары ошол биздин жарандар ошол жака барып ооруп калса, же болбосо эмгек мердинүү болсо, бул эми баардык жагынан да комплексно, бүт медициналык жагынан дагы баардык жагынан каралып атат. Бул жердеги, ошол жердеги жарандардай эле толук кандуу укук алып атат. Биякта иштеген Турциянын жарандары дагы толук кандуу ошол өзлөрүнүн жарандары сыяктуу толук кандуу укуктары бирдей теңделип атат да. Анан ал бияка кайра кайтып келгенде бул жерден уже ошол Турцияда канча жыл эмгектенген болсо, ошонун пенсиясын ошол Турция тарап өздөрүнүн мыйзамына жараша эсептеп чыгарып, анан бизге которуп берет дагы, биз ал жаранга төлөп беребиз. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Медер Эсенкулович, бир нерсени тактап койсок да, Евразиялык экономикалык биримдикке чейин. Мисалы, ошол эле Турцияда, ошол эле Кореяда эмгектенип аткан биздин эмгек мигранттары ушул сиз айткан нерселерге жетишиш үчүн кандай эмгектениш керек, эмне кылыш керек? Алар да бир кайсы бир документтерди тактап, же болбосо ошол өлкөлөр бизге которуп бергидей эреже талаптарды аткарыш керек да, Бул жерде туура айтып атасыз. Бул баягы орусча айтканда нелегально деп коюп атпайсызбы? Нелегально эмес, бул легалдуу түрдө ачык барып иштеш керек. Мыйзамдуу түрдө иштеп, ошол Турциянын пенсиялык фондуна төлөмдөрү жүргүзүш керек. Ошондо гана мыйзамдуу түрдө иштелсе, ошол алар да эле биздики сыяктуу жанагы персонифицированный учет деп коебуз, ошого ошондой номер ачып, карточка ачып, ошого киргизип акчасын күнү көрсөтүп турат. Алар өзлөрү да ошондой эле ошол биздин жарандар ошону көргөнгө укугу бар.
Анан бул жакка келгенде айттым, ошолордон өзлөрүнүн Турциянын мамлекетинин мыйзамына ылайыктуу ошол канча период иштесе, бирок 1 жылдан кем эмес болуш керек. Ошол периоддордун баарын тең Турция тарап эсептеп чыгып туруп төлөп берет. Буларда Турцияда эмгек стажы күнүн эсептейт да. Биз мисалы баягы жыл кылып эсептеп атпайлык. Булар болсо мисалы 9000 күн. 9000 күндү канча жылда иштесе дагы ошол 9000 күндү топтош керек да мисалы. Ушул сыяктуу нерселер бар. Эми бул жерде дагы мен баягы мисал катары айтып атам. Ал жерде деле ошол пенсиянын биздики сыяктуу эле 3 түрү. Пенсиянын жаш курагы боюнча, инвалидность боюнча, же болбосо баар көрөр жоготкондугу боюнча. Андан тышкары жанагы кокусу аял киши ошол жактан төрөсө, жана больничный беременность пособие деп коет, ошол төлөнөт толук кандуу. Ооруп калса, анысы төлөнөт, пособиясы полностью толугу менен. Эмгек мертинүү болсо, анын пособиясы төлөнөт. Ушул сыяктуу нерсенин баары тең комплекстүү каралат. Андан тышкары ошол Евразиялык экономикалык биримдиктеги алкагында дагы бүгүнкү күндө бул аябай чоң көп эмгекти талап кылды. Көп жылдан бери иштеп отуруп ушуну бүгүнкү күндө мына аягына чыгалы деп калдык. Кудай буйруса август айында кол коюшабыз деген үмүттөбүз. Бул жерде деле ошол 5 мамлекеттин ортосундагы иштеген жарандардын бири-бирине болгон укуктарын теңдөө. Толук баары тең бирдей азыр каралып чыкты. Россиянын жарандары бул дагы ошондой экспорт пенсия болот. Кадимки эле иштеп келген жылдар үчүн жетпей калган жылдарын ошол мамлекетте иштеген жылдарын стажын кабыл алганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Мисалы, биякта Россиядан чыкса, бир жерде канча жыл стаж болсо, биз ошону берип атабыз да, ошону кошуп жетпей калган жылдарын эмгектенген. Же болбосо толуктаганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Төлөп коюп жетпей калган жылдарын толуктаганга. 4-5 мамлекеттин ортосундагы эмгек мигранттарынын баардыгынын укуктары бирдей каралып атат да. Бул жерде дагы ошондой экспорт пенсия болот. Азыр баардык бүт детально иш кагаздардын баарын иштеп чыктык. Эми азыр только ошо кол коюу калды да. Буюрса ал да бүтөйүн. Рахмат, бизге Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы көрүп угуп анан суроо жибергендер бар экен, кабыл алып коелу. Нурбек Бекчороев өмүр бою чоң болуп иштеген чиновниктер пенсия албайт деген мыйзам чыгарса болобу деген пикир экен. Дагы бир суроо, саламатсыздарбы? Менин бир суроом бар. 3 жылдан бери Турция мамлекетинде жумушчу виза менен иштейм, жылына соцфондко акча төлөйм, ошол бизде каралабы дейт. Жаңы эле айтып кеттиңиз, демек бизде бул мыйзамдуу болуп эсептелет экен, э? Ал эми мен мыйзам күчүнө киргенден баштап. Демек анда бул азыр ошол иштеп атканда кадимкидей расмий түрдө акча которо берсе, бул өзү үчүн пайда, э? Өзү үчүн пайда, мурунку жылдарын стаж болуп эсептелет. Төлөмдөрү иштеп мыйзам күчүнө киргенден баштап. Бул пикир дайыма айтылат, эми мамлекеттик чиновниктерди пенсия албаш керек деген, бул эми адамдардын укугу деген да маселе бар да. Мен айтат элем, может кичине катуураак, бизде азыр коомдо ушундай бир түшүнүк жаралып калды да, чиновник десе эле бул бир аябай көп акча алып аткан, эл душманы же болбосо ушундай миллиондоп акча алып аткан сыяктуу эсептелип, ушундай көрүнүш пайда болуп калды да. Чиновниктин арасында билбейм, мен айта албайм, что баардыгы бирдей деп. Чиновниктин арасында дагы ошол эл үчүн иштейм деген, ошол эмгек айлыкка иштеп аткан адамдар бар. Анын баарын тең бир категорияга кошуп салган бүгүнкү мен ойлойм бул туура эмес. Бизнести кылганды билбесек, анан мамлекеттик кызматка иштеп атабыз, колдон келишинче. Азыр бизде бир суроо бар экен, угалы, өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду кыскача бериңиз. Мен Ускөлдөн чалып атам. Тиги биз 61 жашта минимальный пенсияга чыкканбыз. Анан азыр 63-кө чыктык да, анан 63-кө чыгып баягы күнү апрелде уже марттын 20-сында 63-кө чыктык. Чыктым да, анан апрелде ошо мартта эле барып айттым да, биз 63-кө чыктык, эми пенсия кандай болот деп Чолпонтовдун соцфондусуна барсам, айтышты, биз аны Бишкекке жиберебиз, 5-6 айда келет деп. Анан ошол 63-кө чыккандан кийин дагы 10 жылга чейин пенсиялардан кармалат дейт. Ушул чынбычы калппы? Ошону түшүнбөй атам да, соцфонддагылар ушинтип айтып атышат. Байланыш түзбөй туруңузчу. Аты жөнүңүздү дагы бир суроо айтып койсоңуз. Иманов Бекжан, Ускөл районунан. Иманов Бекжан да?
Бул жерде менин түшүнүгүм боюнча сиз жанагы досрочный пенсияга чыксаңыз керек, мөөнөтүнөн эрте чыккан. Бул жерде пенсияны толук кандуу алганга укугуңуз болбойт болчу. 63кө жалпы жаш курагы боюнча чыккандан кийин сизге кайра каралып туруп толук кандуу пенсия төлөнө баштайт да. Жана 10 жылга кармайт деген кандай болуп калат? Жок, 10 жылга кармайт деген андай болбойт, бул туура эмес маалымат болуш керек. Мен бул боюнча сизге мен өзүм толук эсептеп карап туруп анан кийин өзүңүзгө айтып берем. Хорошо? Биздин азыр ушул эле байланыш телефон аркылуу социалдык фонддун кызматкери да отурат. Биздин студияда дарегиңизди, телефон номерлериңизди ошол кызматкерге бериңиз. Бекжан Иманов агайыбыздын маселеси боюнча мына төрага убадасын берди. Бул маселени сиздерге тактап дагы өзүңүзгө жооптоо берет. Дагы бир суроо бар экен. 58 жаштамын, өмүр бою 8 жыл гана стажым бар, иштегем, мен пенсияга чыга аламбы деген суроо. Чыкканга укугуңуз бар. Бул пенсияңыздын өлчөмү аз болуп эсептелинет. Себеп дегенде сиздики толук стаж болуп болгондуктан баягы толук эмес стаж болуп туруп пенсияга чыгарабыз. Бирок пенсиянын өлчөмү аз болот. Ошого жараша болот. Кезектеги суроону угалы. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Сиздер айтсаңыз, монеки жеке ишкерлер жетекчилери алар налог төлөп атышат да, түшүнүктүү да. Колодунда иштеген 5 киши, 10 киши, 30-40 киши иштегендер, алар кааласа төгөт, каалабаса төкпөйт. Бирок ошолорго кандай түшүндүрүү иштери жүрүп атат? Силер төксөңөр аласыңар. Анан 20 жыл швейный цехте мисалы иштесе, 20 жыл төкпөй койсо албай калат да пенсия. Туурабы? Экинчиси. Туура. Экинчиси 20 жылдык стаж менен 3600 сом азыр алып атам дейт. Анан кийин соцфонддон былтырдан бери соцфонддон мынтип айтыптыр, сеники деген 20 000 сом мындай топтолуптур, анан ошол экиңди биз беришибиз керек, бирок сразу бере албайбыз. Ошол экини бөлүп берип атабыз. Ошондо 3600 болуп атат. Анан кийин ошол эки 20 000 сом түгөнгөндөн кийин 2900 сом алып калабы? Ал эмне деген акча? Рахмат. Сурооңуз кичине мындай бүдөмүгүрөөк болуп калды. Мен жакшы түшүнө албай калдым. Бул 20 жылдык эмес, топтомо фондунун акчасы болсо керек. 20 000 сом деген бул ограничение бар болчу. Азыр жаңы токтом долбоорун, өкмөттүн токтом долбоорун да киргизип атабыз. Бул боюнча жанагы өзүнүн топтогон каражаттарын буга чейин 28 000 сомдон ашып кетсе 3 жылга бөлүнүп калчу да. Азыр болсо биз ошол сумманы көбөйттүк. Бул 130 000-дин тегерегине чыгып атат. 130 000ге чейинки акчалар болсо сразу алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бир алганга андан көбүрөөк болсо жанагындай 3 жылга бөлгөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бул боюнча. Экинчиден пенсиянын өлчөмү боюнча айттык го дейм, Пенсиянын өлчөмү дагы бир жолу айтайын. Бул камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөнүнө жараша. Ар бир жаран бул өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек. Бул түшүндүрүү иштерин биз ушундай эле радиого, телевиденияга барганда деле, газета, журналдар, баардык массалык маалымат каражаттарына берип келебиз. Ар бир жаран өзүнүн келечегин өзү ойлогонго, ошол төлөп аткан өзүнүн иш берүүчүсүнөн барып сурап койсо болот. Мен үчүн төлөнүп атабы же төлөнбөй атабы? Мен үчүн төлөгүлө, как положено, кармагыла дагы төлөгүлө десе, ар бир кишинин өзүнүн укугу, бул төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Төлөнбөсө жанагындай тилекке каршы ошол пенсияга чыкпай калышы, пенсия чектелбей калышы да мүмкүн. Бул жаш курагы боюнча пособие болуп эсептелип калат да. Рахмат. Суроо бар дагы. Саламатсызбы? Алло. Айта бериңиз. Саламатсыздар. Мен Тюрайынан Талыстан чалып атам. Мен өзүм 2-чи группа индивалид элем. Жашымыз 65-66-га келди. Соцфондуга эле барган жокмун. Азыр силерден угуп калдым. Неме жаш боюнча чыккан жокмун. Ошол индивалид менен чыгып атам. Анан эми мага кошулабы жаш боюнча тиги индивалидтига? Бул пенсияны сиз ал үчүн бул кандай жаш боюнча отдельно кошулбайт. Муну сиздин пенсияңызды кайра карап чыгат, кайра эсептеп чыгат. Жаш боюнча мынча болуш керек, инвалидность боюнча мынча болуш керек деп. Анан сиз кайсынысын тандасаңыз, кайсынысы көбүрөөк болсо ошол боюнча алсаңыз болот.
Дагы бир суроо бар экен, топтомо бөлүк деген эмне акча, аны кимдер алат, кимдер албайт деген. Дагы бир жолу кыскача түшүндүрүп коесузго? Топтомо бөлүгү боюнча бул жерде уюштурулган секторго гана каралган. Уюштурулган сектордо иштегендердин баардыгы тең ошо айлык маянасынан 2% ушу топтомо фондуна төлөйт. Бүгүнкү күндө топтомо фондунда топтолгон акча каражаттарынын баардыгын тең мен жана жогоруда айттым, жана порогту көбөйтсөк, ошону толук кандуу пенсияга чыкканда ошону алганга укуктуу болот. Андан тышкары экинчи группа инвалидности дагы алганга укуктуу болот. Топтомо фондунун жөнөкөй жараны дагы же болбосо жеке ишкер дагы өзү топтосо болот. Бул болсо орточо эмгек айлыктын 10%-нан кем эмес төлөш керек. Ошондо стажында толуктаганга мүмкүнчүлүк болот, топтомо фондунда толуктаганга мүмкүнчүлүк. Медер Эсенкулович, бул ошол топтомо бөлүк деген жылынан дагы бир эмес айырмасы болуш керек, кайсы жылдан беркилер? 69 жылдан баштап туулгандар, туулгандар, аялдар, чейинки аялдар, анан 64 жылга чейинки эркектер бошотулган, калгандарын ошол жылга чейин төрөлгөндөр бошотулган, калгандары кадимкидей топтомо бөлүк бергөстөлүктүү төлөйт. Анан пенсионерлер бошотулган, толук пенсионерлер бошотулган. Анан бул жерде жана алып аткандар бул баягы ортодо баардыгына бирдей болгондо алып аткандар да, жана топтомо бөлүктү акчабызды алып атабыз, албай атабыз деген суроо жаралып атпайбы? Топтомо бөлүгүнү төлөгөндөр бар болсо, бул жерде мен айтып коюшум керек, бул айыл чарбасына тиешеси жок. Айыл жериндегилерге, жер үлүшүнөн төлөгөндөргө эч кандай тиешеси жок. Бул именно уюштурулган сектор деп коебуз. Бул жалаң уюштурулган сектордо иштегендердин баардыгы тең топтомо фондунда каражаттары болушу мүмкүн. Мамлекеттик мекеме ишканаларда десек тууралуу. Мамлекеттик мекеме ишкана десек болот, ошо коммерциялык мекеме ишкана десек да болот. Банктарда иштегендер, ошонун баардыгы тең эле ушул топтомо бөлүгүндө турат. Рахмат, уктуруубуз соңуна чыгып калды. Мына ушул биздин пенсия жашына келген жарандардын, пенсия жашына келген биздин улуу муундун өкүлдөрүнүн көпчүлүгүндө эле ушул пенсия чегерүүдөгү маселелер чыгып атат. Жогоруда айтып атасыз, бир топ жеңилдиктер болуп атат деп. Эгер суроолор болуп калса, түшүнбөгөн маселелер чыгып калса, сиздердин жерлерге кайрылышы керек да. Анан бүгүнкү күндө эң биринчи маселе жанагы баардыгын жеңилдетиш керек, электрондук вариантка өтүш керек, санариптештирүү деп атпайбыз. Ушул боюнча сиздердин тармакта да иш жүрүп жатабы? Санариптештирүү боюнча бүгүнкү күндө биз толук базаны түзүп бүтөлү деп калдык. Жарым жылдык менен буюрса базаны толук кандуу бүтөбүз дагы. Быйылкы жылдын перерасчетун жанагы кайра эсептөөлөрдү же болбосо күзүндө ошол көбөйтүү маселеси каралып атат. Өнүктүү шарт болуп калды. Бул жыл сайын күзүндө, сентябрь, октябрда көбөйтүп жүрөбүз. Ошол сыяктуу ошол моменттердин баардыгын тең биз электрондук түрдө көбөйткөнгө даярдап атабыз. Андан тышкары Кыргыз почтасы мамлекетинин же болбосо банктык мекеме ишканаларынан алган пенсионерлердин баары тең онлайн режимде акча каражатын алганын, албаганын жөнүндө маалыматты онлайн режимде электрондук түрдө көрө алганга мүмкүнчүлүктөр келип атат. Бир суроо бар экен, азыр угарманда дагы угуп коелу. Саламатсызбы? Кыскача айтыңыз. Саламатсыздар. Бул 60 жаш 40 жылдык стаж менен деп атасыңар да, ошол эки беспрерывный болгондобу, кандай бир 4 орун которулду эле да, бирок ортосу айырмалары жок. Это биринчи суроом да. Анан экинчиси, келинчегим трудовой книжкасын жоготуп атат, ошонун немесин копиясын таап алып барса болобу? Ушул эки суроо. 60 жаш боюнча бул непрерывный эмес, айырмасы жок, бирок толук 40 жыл болуш керек да. Бул жерде окуу да кирет, аскер кызматы да кирет. Ошон үчүн толук андан тышкары ошол баардыгы биригип толук 40 жыл болуш керек. Эмгек китепчесин жоготкону боюнча жерде кайра ошол мекеме ишканалардан колдон келишинче жана маалымат кагаздарын чогултканга аракет кылыш керек. Действительно чындыгында ошол тастыктаган ошол мекемеде монча бул периоддо иштеди деген маалыматтарды топтогонго аракет. Сиз өзүңүздөр билесиздер, просто ошон үчүн сиздер ошол регионалдык фондко кайрылып туруп ошолорду айтсаңыздар, алар запрос жөнөтүп ошону алганга мүмкүнчүлүк болот да. Рахмат. Банктык карточка менен апам акчасын алчу, эми почтадан алгысы келип жатат, котортсо болобу деген суроо экен, жооп берип коеңуз. Эч кандай проблема жок. Почта бул пенсионердин өзүнүн каалоосу боюнча гана төлөнүп берилет. Банктан алабы же почтадан алабы. Аны деле ошондой эле регионалдык органга барып, ошол алган жерине пенсия кайсы жерден чектелсе, ошол районго барып
арызын жазып кайрылып кайра биз почтага которуп коебуз. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүн Кыргызстандын аймагында пенсия менен камсыздоо маселелери, анын жолдорун издөө тууралуу социалдык фонд жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат алдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медер Эсенгулу иш болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамыралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.